Адахан Мадумаровдун иши боюнча экс-премьер-министр Игорь Чудинов сурак берүүдө. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгы депутат Адахан Мадумаровдун кылмыш иши боюнча экс-премьер-министр Игорь Чудиновду суракка алды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат агенттиги өздүк булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда учурда Мадумаровдун иши боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Игорь Чудинов күбө катары суракка алынды. Мындан тышкары 2009 жылы Баткен облусунан экс-транспорт жана коммуникация министри Нурлан Сулайманов баштаган делегациянын бардык мүчөлөрү сурак берип жатат. Бул иш боюнча Сулайманов дагы суракка алынары күтүлүүдө. Бирок айрым маалыматтарга караганда азыр ал ооруканада деп айтылат маалыматта. Баткен облусунун башчысы тажик тарапты кырдаалды курчутпоого чакырды. Мамлекеттик чек аранын сызыгын аныктоо маселеси өкмөттөр аралык Кыргыз-Тажик комиссиясынын милдети болуп саналат жана ал гана Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы узакка созулган аймактык талашка чекит кое алат. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абзикарим Алимбаев Фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Ал белгилегендей, эки республиканын Баткен жана Согди облустарынын жетекчилердин милдети чек арадагы чыр-чатактарды жана алардын курчушуна жол бербөө, ошондой эле чек арага жакын аймактардын экономикасын өнүктүрүүгө күч аракет жумшоо. Абдикарим Алимбаев чек ара сызыгын аныктоодогу талаш-тартыштарды аскердик аракеттер менен чечүү мүмкүн эместигин баса белгилейт. Бизге конструктивдүү жана тынч диалог керек. Анткени чек ара аймактарында жашаган элдин өмүрү, алардын келечеги жана балдардын, Кыргызстан менен Тажикстандын жарандарынын келечеги коркунучта. Мен тажик тарапты Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы мыйзамдуу түрдө жол жоболоштурулганга чейин чек ара аймагындагы кырдаалды курчутуучу билдирүүлөрдөн алыс болууга чакырам. Мен бардык күч аракетти чек арада тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактоого жана элдерибиздин ортосундагы экономикалык жана маданий байланыштарды чыңдоого багыттоону сунуштайм деп жазды ал. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн комментарийи. Азия Плюс сайтында Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджаббой Ахмодзаданын Ош-Исфана унаа жолу Тажикстандын аймагы аркылуу өтөрүн жазып чыккандан кийин жарыяланды. Алдамчылыкка шектелип кармалган БШКнын мүчөсү Акылбек Ишимов жумушка чыкты. Бул тууралуу аталган комиссиянын басма сөз кызматынан тастыкташты. Бүгүн 1 февралда Эшимов Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынына катышып жатат. Анын жумушка чыкканына 1 аптадай болуп калганы айтылды. Акылбек Эшимов алдамчылыкка шектелип, УКМК тарабынан кармалган. Ал жогорку кеңештин 6 чакырылышына кызматтан кетүү арызы менен кайрылган. Бул маселени парламенттин 6 чакырылышы тийиштүү комитети караган, бирок ал кийин кайра арызын чакыртып алган. Нариман Тулеев кайрадан Бишкек шаарынын мэри болгусу келеби? Ал жооп берди. Бишкектин экс-мэри Нариман Тулеев өзүнүн Facebook баракчасында кайрадан башчылык кызматка келүүнү каалап жаткандыгы тууралуу кептерге комментарий берди. Анын айтымында ага медианы жетектөө боюнча көп чалуулар болуп жатат. Бейшенбек бул маселе боюнча мени дебатка да чакырууда. Бирок Тулеев мэр болгусу келбей турганын жана 2 айдан бери Кыргызстандын сыртында жүргөнүн билдирди. Экс-мэр февраль айында Кыргызстанга кайтып келип, журналисттерге кеңири интервью берип, бардык суроолорго жооп берүүнү убада кылууда. Мен чындыгында үй бүлөмдөн, туугандарымдан, досторумдан, өз балдарымдан жана неберелеримден алыс болдум. Азыр аларга көбүрөөк убакыт бөлөм деп жазган ал. Бүгүн 1 февралда Ош шаарында бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү белгиленип жатат. Иш-чарада ислам дини, жоолуктун мааниси тууралуу суроо жооп болуп белектер берилди. Ошондой эле жоолуктун аялзатынын жашоосундагы ролу, пайдасы тууралуу дин өкүлдөрү тарабынан баяндар айтылды. Бүткүл дүйнөлүк жоолук күнү Ош шаарында 2018 жылдан бери белгиленип келет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты жана мурдагы транспорт министри Нурлан Сулайманов башкы прокуратурага суракка чакырылат. Бул маалыматты Акипресс агенттигине башкы прокуратуранын басма сөз кызматы тастыктады.
Сулайманов кыргыз-тажик чегарасы боюнча сурак берет. Ал 2005-2010 жылдары транспорт министри кызматын аркалаган. Учурда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун кеңешчиси болуп саналат. Буга чейин башкы прокуратурадагы кыргыз-тажик чегарасы боюнча сурака жогорку кеңештин депутаттары Исхак Масалиев менен Адахан Мадумаров, мурдагы премьер-министр Игорь Чудинов чакырылган. Бүгүн 1 февралда Бишкектин 1-май райондук сотунда алдамчылыкка шектелип жаткан блогер Гүлзат Мамытбектин иши боюнча соттук отурум өтүп жатат. Маалыматты Сереп медиа маалымат агенттигине аталган райондук соттон тастыкташты. Маалыматка караганда соттук отурум саат 14:00 белгиленген. Гүлзат Мамытбек 26 октябрда алдамчылыкка шектелип кармалган. Анын үстүнөн 7 жабырлануучу арыз жазып, келтирилген зыяндын жалпы суммасы $110,000 ашкан. Анын 1-май райондук сотунда бөгөт чарасы каралып, 25 ноябрга чейин камакка алынган. Кыргызстанга кеминде 50 саякатчы блогер келет. Маданият министрлиги туризмди өнүктүрүүнү көздөп жатат. Маданият министрлиги Кыргызстанга кеминде 50-гө жакын атактуу саякатчы блогерлерди алып келүүнү пландоодо. Бул тууралуу маалымат жыйынында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов билдирди. Анын айтымында, ведомство аларды өлкөнүн туристик потенциалы менен тааныштырууну пландоодо. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Самат Шатманов белгилегендей, өткөн жылы өлкөгө 3,6 миллион ашык турист келген. 2020 жылы алардын саны 2,4 миллиондон ашкан. Ал кошумчалагандай, быйыл Ысык көлдө 5 туристик маалыматтык борбордун курулушу башталат. Мындан тышкары департамент туристтерге объекттер тууралуу маалымат алууга мүмкүндүк берүүчү QR коддору бар белгилерди орнотууну баштоону пландаштырууда. Ишкана 10 миллион сом зыян тарткан. Ала Букада алтын казган компанияны карактагандар кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук милициянын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя былтыр 8 ноябрда түнкү саат 2:30 чамасында болгон. Анда бет капчан белгисиз адамдар компанияда иштеген чет өлкөлүк жана жергиликтүү кызматкерлерди сабап, бирине карата ок чыгарган. Кийин кызматкерлердин биринин 20,000 сомун, сейфте турган 2 килограммга чукул алтынды алып, короодо турган унаалардын бирин талкалап, экинчисин айдап кетишкен. Натыйжада кен казуучу ишканага жалпы 10 миллион сомдон ашуун материалдык зыян келтирилген. Кийин кылмышка шектелип, Ала Бука районунун тургуну кармалган. Алар 1992 жана 1995, 1996 жылы туулган жарандар болгон. Тергөө иштери башталып, шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилген.